эл үчүн жасап атабыз дейт. Биз деле элбиз го. Өч алгандай кылып туруп жасады да. Айвандык мамиле кылыштырып адамгачы талкалап экскаватор менен. Бизге экскаватор менен эмес, договор менен келишиңер керек. Бишкек шаарынын бийлиги 26 майда Киргизия конушунда жашаган Алымбай Өкүновдун сарайын бузуп кетти. Ошол эле күнү аталган конуштагы 30дай үйдүн тосмолору түрттүрүлдү. Мунун баарын мэрия Айтматов көчөсүн кеңейтүү максатында жасоодо. Жолду чоңойтуу үчүн кала бийлиги ондогон тамдын тосмосун бузуп, үй ээлеринин жеринин бир бөлүгүн мамлекетке алууну көздөп жатат. Шаар бийлиги билдиргендей, мамлекетке алына турган жерлер кызыл сызыктан чыгып турат. Бирок тургундар алардын көбүндө кызыл китеби бар экенин, жер алына турган болсо ага ылайык кенемте да берилиши керектигин айтууда. Ушул жерде мен 98-жылы сатып алгам үйдүчү. Анын ордуна жаңы үй салып, ушул жерде жакшынакай эле жашап аткам да. Анан быйыл жаздан бери ушул жолду кеңейтебиз, ол жерде алабыз деп маселе көтөрүлүп калды. Биз менен бир нече жолу мэриянын жетекчилери келип сүйлөшүп, анан бизге айтып атты, биз эч кандай законсуз, мыйзамсыз ишке барбайбыз. Силер менен сүйлөшөбүз. Силерге башка компенсация беребиз, жер беребиз. Ал эми акча жөнүндө, компенсация жөнүндө сөз кылышкан жок. Ушундай эле сөз болуп аткан. Анан бизге айтышты, тетиги Көкжардан бир жер таптык. Көкжардын ар жагында. Ошол жерге алсаңар болот дейт да. Анан ошол информация чыгары менен ошол жактагы кишилер чыга башташты. Ал деген биздин жер. Биз ал жерди көп жылдан бери закондоштура албай жүрөбүз. Земельный амнистия кылып туруп, ошонун күтүп атабыз деп алар президентке кайрылып кетишти. Ал жер менчик кимге тиешелүү экендиги чечилбеген жер экен. Анын үстүнө ал жер жанагы жашыл китеп менен убактылуу арендада турган жер экен. Биздин бул жер болсо менчик, жеке менчик, кызыл китептүү. Эгер ошол жерди кызыл китеп алып туруп, анан кийин алмашсаңар жөндүү болот деп айтып, ушундай сөздөр, иштер жүрүп келаткан да. Алымбай Өкүнов сарайынын бузулуп жатканын, карап гана турганын, сарайдын ичиндеги буюм тайымдарын алууга уруксат беришпегенин айтты. Бизге мурун билдирип койбойт. Официалдуу түрдө билдирүү жазып, кагаз үстүндө келип айтыш керек эле. Мына эртең же баланча күнү үйүңөрдү бузабыз, ага чейин ичиндегилерин чыгарып кеткиле, өзүңөр кааласаңар керектүү нерсеңди алуу деп айтыш керек болсо да. Жок, капыстан келип эле талкалап киришти да экскаватор менен. Мен бияка чуркап келип немесем, бул жерге 30тан ашык милиционер тосуп туруп алды Маврикин жолдун ар жагына. Мени өткөрбөйт бер жакачы. Ичиндеги буюмдарды алайын десем дагы алдырбайт. Анан жөн эле мындай айвандык кылышты да. Айвандык мамиле кылыштырып адамгачы талкалап экскаватор менен сарай, мына могу жерде сарай болчу, ичинде буюм теримдерди бар болчу, бүт баары талкаланды калды да. Мында жерде вице-мэр Ырсалиев. Мен аз чуркап бардым, токтотчу, мен өзүм бузуп алайын. Токтото тур, 2-3 күн ичинде мен бузуп алайын десем, жок дейт да. Сен моминтип максалык маалымат каражаттарына интервью берип жүргөндүн ордуна бузуп алсаң болот деп мындайча айтканда өч алгандай кылып туруп жасады да. Анан бүгүн дагы интервью берип атат. Булар деген $100,000 сурап атат соткасына. Андай жер Майамиде да жок деп карандай калт айтып атат да. Эч ким андан $100,000 сураган жок. Аксакал мэриядагы жетекчилердин үстүнөн башкы прокуратурага арыз жазган. Ал шаар бийлиги мыйзам чегинде иштеш керектигин белгилейт. Генеральный прокуратурага арыз жаздым. Чара көргүлө Ырсалиевке, Кадыровка, Жунушалиевке бардыгы ушундай зордук, зомбулук болуп атат да биздечи. Билбейм, муну президент билип атабы, билбей атабы.
Президент өзü эле көптөн бери айтып жүрөт. Жеке менчикке кол тийгиз. Ошон үчүн жанагы жогорку кеңештен кабыл алынган жер кодексин кайра артка кайтарып атат. Силер жеке менчикке тийсе болот деп кабыл алып койтуңар, мындай кол кое албаймын, кайра карап чыккыла. Анткени жеке менчикке тийбегиле деп атат да. Мунун баардыгы биздики жеке менчигибиз бар. Баардыгы биздин кызыл китебибиз турат. Анан ошого карабастан келип туруп анан бузуп талкалап ушундай иш кылып атат да. Биз жолду кеңейтибиз керек, биз стратегиялык жол тигиндей мындай деп айтышат. Адамча закондуу түрдө биз башынан эле айтып келатабыз. Мыйзамдуу түрүндө иш кылгылачы. Мыйзамда жазылып турат ушунун баардыгы. Кандай кылып алыш керек жерди керек болсо. Бизге экскаватор менен эмес, договор менен келишиңер керек. Айтып эле келатабыз. Баягы күн мындан бир нече убакыт мурун мага келишиптир. Кол коюп бериңиз, жер алмашуу боюнча иш жүргүзөлүк. Ошондой эми ал орусча жазылып турат, соглашение о намерениях дегенди көтөрүп келишиптир да. Мен кол коюп бердим, макул, ишиңерди жүргүзгүлө. Алмаштыра турган жериңерди таап келип, нормальный алмашкыла. Менин каршылыгым жок. Мына кылганы ушул. Эл үчүн жасап атабыз дейт. Биз деле элбиз го, элдин бир бөлүгү да, биз деле. Вице-мэр Жамалбек Рысалиев буга чейин үй ээлерине эскертүү берилгенин, айрым тургундар өз каалоосу менен тосмолорун алганын билдирди. Бул жерде жашоочулар менен бир эмес 3-4 жолу жолугуш өткөзгөнбүз баардыгын. Бул жерде мектептин залына да чогуу талкуу сүйлөшкөнбүз буга чейин. Анан айтылганда кээ бир баягы мыйзамды сыйлап, эл үчүн, жер үчүн жолду бошотуп беребиз дегендерди өз устарына зорунуктуу ой жакта. Бошотуп, заборун капитально кылып кайра куруп алгандар деле болду да. Анан эми бошоткуна кечке күтүп туруп алгандар болуп атат. Арасында компенсация сурап, компенсациясынын баасын Майамиде жок бааларды айткандар болуп атат. Эми бул баардыгын мыйзамды сыйлап, биз дагы ошо буга чейин күттүк, жакшынакай айттык, түшүндүрүп берип аттык ар дайым. Келип атты, балдардын баары акимият, МТУ, инспекциянын балдары бүт баарына келип айтылган. Бул жерде баардыгын көрсө болчу, анан андан сырткары жашоочулар өзүңүздөр деле билесиздер да. Буга чейин деле пресс-конференцияларды өткөзүп аткан. Эми жол кеңейтилет деп угуп эле буга чейин баардыгы эле бул жөнүндө маалыматты толук бар болчу да. Анан эми бүгүн баягы аягында ошо бир 26 үй калган ошо. Бузбай баягы бизди күтүп атканчы. Буларга жерлеринин ордуна көк жардан кайра жер кызмат эткенбиз. Ошо жерди беребиз деп макул болгондор барып көрүп атышат. Рысалиев алмашуу үчүн көк жарда тандалган жер мэриянын менчигинде турганын айтты. Жер толук мэрияныкы, эч кандай мыйзам эле жер. Мэриянын жери. Экинчиси болсо бул жактагы жерлердин баягы кээ бирөө жашыл китеп. Баягы муниципальный территория бар. Кээ бирөө кызыл китептери барларга ошол өздөрү мыйзам чегинде баарына биз дагы башыбыз өкмөбүз да, баардыгын эле татынакай түшүндүрүп берип, ушундай бул иштер жүрүп келген буга чейин бери. Жер алына турган болуп, укугу сакталбай жатканын айткан Киргизия конушунун тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылып, алардын үнү өлкө башчысына жетет деген үмүттө. Приехали, сломали заборы, частные построения собственников, которым принадлежат земельные участки. И на основании этого мы обращаемся к гаранту Конституции, товарищу президенту Садыр Нуркожоевич, остановить этот правовой беспредел. Вы обещали везде, и в телевидении, и в СМИ, что частная собственность неприкосновенна. Здесь находится очень много людей, как и кыргызской национальности, так и русской национальности, и других национальностей, которые уже живут здесь с 40-х годов. Просим вас остановить этот правовой беспредел и привлечь к ответственности сотрудников МВД, которые пришли, невзирая ни на уговоры, уводили собственников под руки с земельных участков и рушили частную собственность.